Кыргыз тилинин таламын талашкан же болбосо жер аталыштарын кыргызчалоону демилгелеген чиновниктерди, саясатчыларды, деги эле жарандарды интернетте айрым маалымат таратуучулар уур тепкиге алууда. Ачык эле улутчул деп сыпатталып, мындай мазмундагы билдирүүлөр Facebook же Telegram каналдардагы аккаунттарда чыгууда. Ал жерден фейк аккаунттар алып, жапырт таратууда. Ошол эле аккаунттар Кыргызстандын Кытай жана түрк тилдүү мамлекеттер менен мамилеси оңолуп баратканына кажалат. Биз бүгүн алардын ишмердигин талдайбыз. Аты жөнүм Арген Бактыбек уулу, кеттик. Парламент спикери Нурланбек Шакеев баштаган бийлик өкүлдөрүнүн улутчулдугу экс-президент Курманбек Бакиевке байланышы бар чиновниктер чөйрөсүнүн күчтөнүүсүнө түздөн-түз байланыштуу. Антиорусчул маанай жаратып, Кыргыз Республикасынын тышкы саясатын коркунучка кептеди. Бийлик чиновниктин мындай аракетине баа бериши керек. Андан тышкары жарандардын өлкөнү Киргизия эмес Кыргызстан деп атоо талабындагы улутчулдук деп мүнөздөшкөн. Акыркы убактарда көшөрүп эле таңуулап жатышкан тилдик улутчулдук уламдан улам чын тийбес жана күлкүлүү калыпка айланып баратат. Жердештерибиз соц тармактарда Киргизия деп айткандын же жазгандын баарына эле асылып калышты. Андан тышкары Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевди президент болгусу келерин болжолдошот. Аны АКШ жана Бакиевтердин күчү менен жүзөгө ашыруу аракетинде деп жазышат. Эгер Ташиевдин кооз отставка кадамы анын президенттик амбициясына байланыштуу болуп калсачы? АКШнын жардамы менен бул жакынкы келечектеги ыктымал сценарийлердин бири сыяктанат. Биз түрдүү платформалардан ондогон ушундай аккаунттарды таап чыктык. Тил саясатын сынга алгандан тышкары, алар Орусиянын расмий пропагандасына шайкеш маалыматтарды жайылтышат. Тагыраагы, Орусиянын тышкы саясатын колдогон саясатчыларды жардамалап, пикирлерин бөлүшүп турушат. Кыргызстан Орусияга кошулушу керек. Кыргызстандын коммунисттери партиясынын активисти Амантур Манапбаев социалдык тармактарда видео жарыялап, анысы эч кимди кайдыгер калтырбады. Бир суткага жетпей эле 10 000 деген көрүү топтоду. Жогорку кеңештин экс-депутаты Евгения Строкова акыркы жылдары өлкө тутунган көп векторлуу багыт боюнча пикирин билдирди. Ал бир нече үстөлгө бир отуруу аракети кейиштүү аяктайт деп эсептейт. Ошондой эле Украинадагы согушта көңүл сыртында калган эмес, атүгүл эл аралык коомчулукта кадыр-баркка иликтөөчү журналисттердин калпын чукуганга аракет кылышкан. Айталы, Бучадагы каргаша тууралуу иликтөө быйыл эл аралык журналистика номинациясында Пулитцердин сыйлыгын алган. Азыр номер 1 тема Украинанын Бучасы. Кыргыз либералдуу НПОчулары билип-билбей туруп эле бул темага киришип алышты. Украина Продакшн тарабынан токулган видео соц тармактарда тарап жатат. Андан тышкары Кыргызстандагы өкмөттүк эмес уюмдар менен эркин маалымат каражаттарына дагы асылышкан, бирок жазгандарына эч бир далил келтирген эмес. Сырткы күчтөрдүн таасири менен жасалган өлкөбүздөгү төңкөрүштөр эл турмушун оңдогон жок. Азыр деле четтен каржыланган өкмөттүк эмес уюмдар, маалымат каражаттары жана айрым саясатчылар өлкөдөгү абалды дестабилдештирүү менен алек. Гемприват темасын хайп кылган, батыштан каржыланган оппозиция өз аракети менен Бишкек, Ташкент эле эмес, Пекин менен мамилеге да шынаа уруп жатат. Мындай онлайн ресурстар Кыргызстанда эле эмес, башка Борбор Азия өлкөлөрүндө дагы ишин алып барышат. Алардын артында ким турат? Бул тууралуу жаңы иликтөөбүздү айтып беребиз. Бизди көрүңүз, пикириңизди жазыңыз. Акыркы убакытта Facebook'та Салам Кыргызстан, Тентек кыз, Персона дня жана ушуга окшош башка баракчалар коомдогу окуяларды Орусия бийлигинин көз карашынан чагылдырууда. Бул баракчалардын иши катардагы интернет колдонуучуларды да кызыктырган. Алар кызылдай пропаганда жүрүп жатканын белгилеп, Facebook'та өз пикирин калтырышкан. Силерди ким каржылап жатат? Түшүнүксүз тышкы саясатты жүргүзүп жатасыңар. Мындай кылбагыла. Орус аламынын кадимки эле пропагандасы, орустан башка улуттарды, башка өлкөлөрдүн жарандарын, элдерди бири-бирине кашып коюп жатышат. Фейк жана чындыкка дал келбеген маалыматты жазып жатышат. Сары пресса адамдарды козутуп жатышат. Интернет колдонуучуларды ким ушундай ачуу комментарийлерди жазууга мажбур кылды? Келгиле баракчалардын айрым постторун талдап көрөлү. Баракчалар Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев тууралуу көптөгөн постторду жазышат. Айрымдары өлкөнүн башкы чекесин каралап, аны батыш менен байланыштырат. Алсак, Франция басылмасы Ташиев жөнүндө макала жарыялаган. Салам Кыргызстан аттуу баракча ага шилтеме берип, француздар УКМК жетекчисин жарнамалап жатышат деп таратышкан. Мына кайрадан башкы чекист Камчыбек Ташиевдин артында батыштын кулагы көрүнүп турат. Бул жолу ага атайын Intelligence же чалгындоо басылмасындагы француздар жарнамалап жатышат.
Дагы бир баракчанын авторлору президент Камчыбек Ташиевди отставкага кетириши керек деп талап коюшкан. Эми мамлекет башчысы өзү чечиши керек. Эгер ал саясий тандемдеги досу жана өнөктөшү Камчыбек Ташиев тарапты кармай берсе, анда ал да кылган иштери үчүн моралдык, укуктук жоопкерчиликке тартылышы керек. Ал эми Платон менин досум, бирок чындык кымбат деген принцип иштесе, анда аны кызматтан алып, бул эки өлүм боюнча кылмыш ишин козгошу шарт. Ошол эле баракчалар Жапаров, Ташиев жана Баш прокуратуранын жетекчиси Курманкул Зулушевдин ортосунда келишпестик күчөп жатканы тууралуу көптөгөн постторду жазышкан. Мисалы, персона дня Ташиев, АКШ жана Бакиевтердин жардамы менен президент болгусу келгендиги тууралуу жазышкан. Эгерде Ташиевдин отставкасы анын президенттик амбициясы менен байланыштуу болсочу, АКШнын жардамы менен бул болжолдуу сценарийлердин бири катары көрүнөт. Булактардын маалыматына караганда, бул иште Бакиев жана анын тарапташтарынын катыштыгы бар болушу мүмкүн. Ошон үчүн азыр президентти кадр саясатында ачыктык жана чечкиндүүлүк гана сактай алат. Бул баракчалар бир эле Ташиевди каралоо менен алек эмес. Чоң каралоо акциясы Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевке каршы да жүргөн. 2022 жылдын сентябрындагы элдик курултайда ал бүткүл кыргызстандыктар кыргыз тилинде сүйлөшү керектигин жана Бишкектин райондорунун аталышы өзгөртүлүшү керектигин маалымдаган. Ар бир кыргыз жараны кыргыз тилин билиш керек. Бул чоң талап болуш керек. Кыргыз менен кыргыз тилинде сүйлөшүүгө милдеттүү деген уран менен жашашыбыз керек. Кыргыз тилин билбеген уят деген уран менен жашашыбыз керек. Биздин өлкөбүздө тилекке каршы көпчүлүк аймактарыбызда дагы да башка тилде, башка аталышта жер сууларыбыз бар. Биз ошону тез арада бардыгын кыргызчалашыбыз керек. Анын бири мына баш калабыз Бишкектин 4 районун тез арада кыргызчаташыбыз керек. Биз айтып жаткан баракчалардын авторлору орус тили Кыргызстанда расмий тил экендигин белгилеп, Шакиев улутчул жана Бакиев менен байланышы бар деп жазып чыгышкан. Шакиев дагы кыргыздар мындан ары кыргыздар менен өз тилинде гана баарлашуусу керек деп ишенет. Балким улутчулдукту көтөрүүнүн ордуна башка маанилүү көйгөйлөргө көңүл буруу зарыл. Ал эми өлкөдө алар дагы эле көп. Жогорку Кеңештин башкы лоббисти Нурлан Шакиев шефине тилектештигин билдиргени белгисиз. Ал жаңы жылдан бери социалдык тармактарга чыга элек. Бирок ал Салиевичти колдогон пикир айтпай коюшу мүмкүн эмес. Шакиевдин артында Бакиевдин көлөкөсү жүрөт. Демек Бакиевдин эпохасына тийиштүү радикалдык национализм, трайбализм, энергетикалык кризис, күч түзүмдөрдүн арты менен жүргөн мүлктү бөлүштүрүү, жогорку кызматты ээлеген аткаминерлердин катыштыгы бар коррупциялык схемалар жана башкалар дагы. Шакиев оганда Курманбек Бакиевдин бийлиги учурунда командасында бир катар кызматтарда иштеген. Бирок бул ирет кеп башкада. Эне тил жана улуттук иденттүүлүктү сүрөгөнү үчүн аткаминерди ошол демилгелери үчүн качкын 30 жылга кечилген мурдагы президентке байлай салуу манипуляциянын жеңили. Деги эле тил маселеси бул баракчалардын авторлорун ойлонткон негизги көйгөй экени көрүнөт. Орус тилин кемсинтүүдө деп кыргыз чиновниктерин жана депутаттарды айыптап жатышат. Мисалы, персона дня Жогорку Кеңеш депутаты Жеңишбек Токторбаевдин Газпромдун өкүлүнүн кыргыз тилин билбейсиң деген сөзүнө мындай каяша жазган. Жеңишбек Токторбаевга эскертип коюш керек окшойт. Ал Жогорку Кеңеште өлкөнүн конституциясын бузуп, башка улуттардын укугун бузуп жана Камчыбек Ташиевди коркутканы үчүн отурган жок. Ал аны ошол жерге отургузган шайлоочулардын көйгөйлөрүн чечкени үчүн отурат. Мандатты кайра чакыртып алуу мүмкүндүгү дагы деле бар да. Бул депутаттын кыргыз тилинде сүйлөөнү талап кылгандыгы үчүн каралаган жалгыз эле баракча эмес. Ушундай демилгелер дагы эле жазасыз калууда. Бул жагдай өлкө жетекчилигинин мындай орус тилдин артынан кууганга кызыктар деген ойго түртүүдө. Токторбаев Газпромдун жетекчисине мамлекеттик тилди билиши керек деп айткандан кийин өзүнө каршы компаниянын иштешине түрткү берди. Вы являетесь гражданином Кыргызстана? Так точно. Сколько лет живете в Кыргызстане? Родились? 63 года. 63 года? Молодец, красавчик. До сих пор не научились, да? Ну, я, наверное, воспользуюсь Говорите. 13 статьей Конституции и могу говорить на официальном языке. Тентек кыз баракчасы мамлекеттик тил жана тил саясаты комиссиясынын өкүлү Каныбек Осмоналиев сунуштап жаткан жаңы мыйзам тууралуу жазды. Ал мыйзамда ар бир аткаминер кыргыз тилин билбесе жумуштан кетесиң деген беренелери бар. Бул мыйзамдын арты менен Осмоналиев өлкөгө көптөн бери батыштын идеясын таңуулап жатат деп көрсөтүшкөн. Орустарга каршы маанайды түзүп, Кыргыз Республикасынын тышкы саясатын коркунучка кептеп жатат. Бийлик аткаминердин бул кыймыл аракетине баа бериш шарт. Аталган баракчалар көз карандысыз медиаларга каршы жасап жаткан аракеттерин баса белгилей кетели.
Алар Азаттык, Кактус, Next TV жана Клоп жабылсын деген чакырыктарды колдоп кеңири чагылдырып келишет. Булар үчүн жарандык коом менен күрөшүү дагы абдан маанилүү экенин көрүүгө болот. Посттору менен активисттерге, чиновниктерге жалган жала жаап, аларды үн чыгарбай, тынч отурула деген маанидеги месседжди жеткизип жатышат. Жаман көргөзүү үчүн алар далилсиз жана негизсиз батыштын агенти, ЛГБТ жана улутчул деп атап, Орусиянын кызыкчылыгын коргоп келишүүдө. Мындай чабуулдарга Рита Карасартова, Адил Турдукулов, Омай Арыкова, Илим Карипбеков, Бектур Искендер катардагы журналисттер жана башкалар кабылууда. Ачык эле каралоо болуп жатканын байкадык. Муну тастыктоо үчүн ушул фейктер менен күрөшкөн иликтөөчү журналист жана медиа сабаттуулук боюнча тренер Асель Соронбаевага кайрылдык. Саламатсызбы? Биз силерге айрым постторун бергенбиз. Ошондо силер бул тексттерден эмнелерди көрө алдыңар? Бул тексттерде манипуляциянын бир нече ыкмалары колдонулган. Эгерде бул беделдүү басылма болсо, авторитеттүү басылма же болсо журналистиканын принциптерин сактана турган болсо, ал факт менен анын негизги куралы факт, анын жүйө, далил болуш керек да. Ал эми бул жерде биз бир нече манипуляциянын ыкмасы бул каралоо, ошондой эле басмырлоо ыкмасы, анан кийин лимфа пропаганда деген да ыкма бар. Мисалы үчүн ушки Запада выглядывают деп атпайбы, Камчыбек Ташиев жөнүндө посту карасак, негизи журналистикада мындай көркөмдөлүп, апыртууга жол берилбейт да. Факт деген бул аябай супсак болот да. Аны тексти мындай эмоцияга эмоционалдыкка боеп койсо, анан манипуляция ыкмаларын колдонсо, ал аудитория тарабынан жакшы кабыл алынат да. Тилекке каршы адамдын табияты ошондой. Анан мисалы үчүн Илим Карипбеков тууралуу постунда аны британская подстилка деп айтканы бул ачык эле тамга басуу, мындай көбү жабуу ыкмасы болуп саналат, очернение. Анан клише деп коет, ошо клишелерди колдонуп, эл ошол кайра-кайра айта берсе, ошол нерсени эл эстеп калат да. Ошол эле жана НПОшница деп айтып атпайбы, аны дагы кайра-кайра айта берген үчүн, көп жолу кайталаган үчүн бул кайталоо ыкмасы дагы бул манипуляциянын ыкмасы болуп саналат. Ошондой эле басмырлоо, биз менен макул болбогондон кийин, демек силердики туура эмес дегенчи, бул да басмырлоо, анан сарказм деген да ыкма бар, аны да колдонгону көрүнүп турат посттордо. Бул журналистиканын базалык принциптери да. Ошондо биз бул баракчаларды мындай пропаганданы таратып жатат деп айтсак болобу? Ооба. Булар манипуляция ыкмаларын колдонуу аркылуу өздөрүнүн идеологиясын жайылтып атат, айдан ачык эле. Мисалы кыргыз тил маселесин көтөргөн Нурлан Шакиев деле аны мындай улутчул деген биз билебиз да, Украинада кандай башталып атат, бул улутчулдар деп, нацисттер деп азыркыга чейин көп адам бул теорияга ишенип атпайбы? Манипуляция демек абдан эффективдүү иштеп жатат ушундай. Тилекке каршы ушундай болуп атат, себеби калк арасында сабаттуулук, медиа маалыматты ылгоо жөндөмдүүлүк төмөн экенин изилдөөлөрдүн жыйынтыгы көрсөтүп атат. Бул баракчалар баарын эле дүңүнөн сындай беришет. Сыдырып талдап жатып, алардын сүймөнчүгү бар экенин биле алдык. Ал Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун жетекчиси Артем Новиков. Жогорудагы баракчалар Новиковдун басма сөз кызматында эле иш алып барышат. Аны кыргыз саясатчылардын белгилүүсү катары көрсөткүлөрү келишет. Башкасын айтпаганда да туулган күнү менен куттуктап жибергенин белгилей кетели. Биз Новиков жана Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду тууралуу жазылган дээрлик 150гө чукул постторду көрдүк. Авторлор бул аткаминелердин кимиси элдин ишенимине көбүрөөк кире алышаарын аныктоого аракет кылышкан. Сурамжылоого катышкан 900-дүн 29% Артем Новиковду колдоору белгилүү болгон. Куттуктоолорго кошулуп, Артем Эдуардовичтин мындан аркы ишинин өнүгүүсүн жана жеке бакубаттуулугун тилейбиз. Жаш болсо да мамлекеттин бир катар жооптуу кызматтарында иштеген Артем Новиков акыркы 5 жылда кыргыз саясатында жылдызы жанган кадрлардын бири экени талашсыз. Ал мамлекеттик бийликтин бир катар саясий жетектөөчү кызматтарында иштеп келе жатат. Фейсбукта эле мындай баракчалардын 9-ун таптык. Ар бир баракча өзүнүн ишин кылып жаткандай көрүнөт. Айрымдары орусча, айрымдары кыргызча жазышат. Мисалы, жылдыздуу саясат иштин ортосунда шоу-бизнес жылдыздары тууралуу постторду чыгарып турат. Две точки зрения эки тараптын көз карашынын негизинде объективдүү анализ чыгарып тургандай. Персона дня коомдогу болуп жаткан окуялар жана саясатчылар тууралуу талдоо жүргүзөт. Мунун баары бири-бири менен байланышта. Жогоруда аталган баракчалардын материалдарын жайылтып турган фейк баракчаларды дагы таптык.
Материалдарды массалык түрдө бөлүшүп, тынымсыз пикир калтырып, жасалма активдүүлүк көрсөткүсү келген 70 аккаунтты таптык. Бир фейк бир нече баракчаны тейлегени көрүнөт. Мисалы, Нурбек Алиев аттуу фейк аккаунттун 2022 жылдын сентябрь айында профилине койгон бир эле сүрөтү бар. Анын дагы жүзү жок. Ал жеке баракчасында дайыма жаныбарлар түшкөн сүрөттөрдү чыгарат. Саясат тууралуу посттор аз. Муну менен Алиев группаларда абдан активдүү. Ал жылдыздуу саясат, Салам Кыргызстан, Тентек кыз, 2 точки зрения жана персона дня баракчаларынын постторун активдүү бөлүшөт. Айрым профилдерде жүзү менен түшкөн сүрөттөр дагы бар. Бирок ал сүрөттөрдү реалдуу адамдардан уурдап кетишкен. Азамат Мирбекович аттуу фейк Якутскта жашаган адамдын сүрөтүн колдонот. Бул фейк Тентек кыз, 2 точки зрения, Салам Кыргызстан жана Аймак медиа баракчаларынын постторун таратат. Муну менен катар активдүү комментарий жазгыч болуп эсептелет. Бул посттордун көпчүлүгү Facebook'та рекламада турат. Мындайча айтканда, максаттуу түрдө уюштуруучулук менен таратылат. Авторлор байланышуу үчүн эч кандай байланыш номер калтырышкан эмес. Мындан башка өздөрү тууралуу маалыматты максималдуу түрдө жашырышат. Керек болсо, жарнамаларды күмөндүү сайттар аркылуу төлөшөт. Жарнамалар абдан көп. Facebook'тун жарнама библиотекасына алайык, мындай 6 баракча эле жарнамага $9,000 ашык каражат короткон. Бул Facebook менен эле чектелбейт. Facebook'тан тышкары анонимдүү каналдар башка аянтчаларда дагы иштешет. Instagram, Zen, Telegram жана жада калса 2 бири-бирин колдогон сайттар дагы бар. Катталуучулардын саны көп деле эмес. Биз Instagram'дан 5 аккаунт, Telegram'дан 7 аккаунт, 2 сайт жана 1 YouTube каналды таптык. Мисалы, Салам Кыргызстан баракчасы Полит Ломбард Telegram каналынын материалдарын дайыма чыгарып турат. Бул каналда окшош контенттер чыгат. Мунун байланыштарын аныктоо үчүн биз Telegram статистика инструментин колдондук. Анда көрсөтүлгөндөй, Полит Ломбард Салам Кыргызстан, Спутник Кыргызстан, Conflict Zone KG жана башкаларга шилтеме берет. Пропагандачылар бир гана Кыргызстанда эле иштебейт. Telegram статистика инструменти Өзбекстан жана Казакстандагы активдүү Telegram каналдарды тапканга жардам берди. Салам Кыргызстан каналында Өзбекстандык Сегодня УЗ, Тема дня жана Казакстандык Сегодня KZ каналдарын көрүүгө болот. Өзбекстандык, Казакстандык жана Кыргызстандык Салам Кыргызстан каналынын администраторлору бир эле аккаунт. Бар этен профилде Саламчо KG деген аккаунтту көрсөтүшкөн. Бул аларды байланыштырган дагы бир фактор. Булардын жазгандары кыргыз каналдары менен окшош. Мисалы, Сегодня KZ ошондой эле улутчулдар менен күрөшөт. Казакстандын батыш дүйнөсү менен мамилесин бекемдешине каршы чыгат. Мисалы, бул канал Казакстандын Украинадагы элчисинин ишин сындап мындай жазган. Казакстандын Украинадагы элчиси Дархан Калетаев англосакстарга ачык иштерин жашырбай деле калды. Башкы тапшырмасы планетадагы өзүнүн гегемониясын сактап калуу, дүйнөгө өзүнүн эрежесин таңуулап, башка өлкөнү талап тоноо менен өзүнүн жыргалчылыгын камсыздоо. Каналдардын авторлору ушундой эле Казакстанда улутчулдар менен күрөшүүдө. Сын пикирлер камтылган посттордун дээрлик көпчүлүгү саясатчы, активист Арман Шураев жөнүндө. Шураев казак тилин бекемдөө боюнча демилгеси менен өлкөгө таанымал. Бул постто анын Украинага барганы сындалган. Шураев жана командасы Киевдин мэринин кабинетине эмнеге чогулушту? Ал жактан ким менен жолугушту жана эмнени сүйлөштү? Буга жооп табуу оор деле эмес. Америка элчилигинин жетекчилиги астында майданды жеңген Украина постсоветтик өлкөлөрдө батыштын маалымат согушунун башкы таянычы болуп калды. Ал эми Киев болсо мурдагы СССР өлкөлөрүнүн түстүү революцияларынын тумары болуп калды. Өзбекстандык каналдар өздөрүн абдан этият алып жүрүшүүдө. Казакстан, Кыргызстандын саясатчыларын сындагандай пикирлерди таба албадык. Улутчул деп издесек 9 майга байланыштуу гана посттор чыкты. Бул ресурстардын материалдарында окшош жагдайлар дагы бар. Алардын баары тең Борбор Азиянын дүйнө менен болгон байланышын чагылдырышат. Муну менен Орусия менен мамилени өнүгүп өсүп жаткан маанайда, ал эми АКШ, Европа, Түркия менен алаканы коркунучтуу фактор катары көрсөтөт. Көңүлгө урунганы Украинада болуп жаткан согуш. Бул тема боюнча постторду токтоо Өзбекстандык каналдар дагы жазышат. Бирок ал посттордон биз далилдүү маалыматтарды көрө албадык. Тек үстүрт жана кургак айыптоолор. Өзүңүз күбө болуңуз. Эми Киев Ташкент менен мамилесинин солгундаганын көрсөтүп жатат. Бирок Ташкент болсо орус-украин мамилесине максималдуу түрдө нейтралдуу болууга аракет кылууда. Казактар Украинага кыйрабастык пункту деп аталган боз үйлөрдү орнотуп, каалоочуларды акысыз аш жана ысык чай берип тойгузуп жатканда, украиналыктар Казакстанга баңгизат чыгарган лаборатория түзүп жатышат. Чындык Россия тарапта бул согушта жеңиш Россияныкы болот. Гордон жаналарга окшогондор Украинанын бир бөлүгү же бүтүндөй Украина эмес, ушуга окшогон оорулардын баардыгы баш болуп сөздөрү чириген. Кремль
Орусия Украинаны денацификациялоо, чындыгында өлкөнү улуучулдардан тазалоо. Операцияга ким каршы болсо, ал улуучулдардын тарапташтары. Баары жөнөкөй. Постторду анализдөө менен баракчалардын авторлору Борбор Азия менен Батыштын мамилесинин өнүгүшү менен эле эмес, Түркия жана түрк тилдүү мамлекеттер менен алакасын дагы сындагандарын көрүүгө болот. Бул кадам менен азырынча улуу Турандан башка риторика каралбай жатат. Бул жерде улуу Иран өзүнүн транспорттук логистикалык маанисин Борбор Азия жана Түркия ортосундагы көпүрө катары көрсөтүүдө. Бизде улуу Туранды, анан улуулугу менен сыймыктанган жана улуулугу менен коркуткандарды дагы аябай жакшы көрүшөт. Бирок аякта азырынча эч кандай улуулук жок. Кытай менен болгон мамиле дагы бул баракчалардын авторлорунун назарына түшкөн. Мисалы, алар Кыргыз-Кытай биргелешкен долбоору боюнча кызыктуу көз караштарды алып чыгышат. Айрым посттордо авторлор Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун сындашкан. Темир жол Кыргызстандын саясатчылары үчүн кандайдыр бир карама-каршылыкты жаратты. Алар бул магистралдын курулушуна Кытайдан келген товарлардын үстүнөн пайда табууну кыялданып, ачкадай эле жуулунуп жатышат. Геосаясий план боюнча республика жыйынтыгында көп долбоорлорду жоготушу мүмкүн. Анын себеби Пекин бир гана өзүнүн кыймыл планын түртпөстөн өнөктөш өлкөлөрүн жумуштун баасын кымбаттатуу менен карызга батырат. Авторлар бир жылдан кийин темир жол боюнча пикирин алмаштырышкан. Эми темир жолдун пайдасын териштирип башташты. Батыш ММКлары бул жолдорду Орусия кабылган санкциялардан буйтап өтүү катары көрсөтүүнү жактырышат. Пайданы Кыргызстан дагы алат. Долбоордун кеңсеси Бишкекте болот. Мындайча айтканда бул жаңы жумуш орундар, ошондой эле транспорт тармактарынын өнүгүүсү. 2020-жылы Казакстандык, Кыргызстандык, Өзбекстандык жана Тажикстандык эксперттер катышкан изилдөө чыккан. Анын аталышы аялуу жерлер Борбор Азиядагы орус пропагандасынын өзгөчөлүгү. Ошол изилдөөдө биздин иликтөөбүздөгү окшош темаларды көтөрүшкөн. Эксперттер билдиргендей, Орусиянын Борбор Азиядагы пропагандасы, тил маселеси, Украина жана Борбор Азиянын Орусияга болгон көз карандуулугуна келип каты тийүүдө. Биз изилдөөнүн бирден бир автору болгон казакстандык Айдар Амрибаев менен сүйлөштүк. Когда вышло исследование в 2020 году, российская пропаганда была сильна. И с началом войны какие изменения произошли? То есть мы говорим о том, что сейчас, возможно, значение Центральной Азии для России еще увеличилось, и за счет этого пропаганда усилилась, возможно, или наоборот ослабла из-за того, что внимание переключается на Украину? Я хочу сказать, что информационное влияние, оно усиливалось, да, усиливалось. То есть вот, в принципе, в ситуации такой международной изоляции Путину просто не на кого опереться, да, по большому счету. Я думаю, что, значит, вот эта ситуация с Украиной, она будет все больше и больше напрягать создавать еще больше такое поле напряжения, да, вот именно в информационной плоскости. И мы будем наблюдать еще большие атаки в самых разных таких сферах. Это требует, конечно, от стран Центральной Азии в целом формировать свой информационный контент, значит, его как-то продвигать, да, то есть вот, в принципе... Изилдөөдө пропаганда өзүнүн пикирин бекемдөө үчүн фейк маалыматтарды колдонору айтылат. Мисалы, Борбор Азиядагы Батыштын биологиялык лабораториясынын айланасындагы спекуляция. Баса бул теманы пропагандалык каналдардагы дайыма чагылдырып турушат. Например, в вашем исследовании тоже приведен пример с сайтом Станрадар, где рассказывается о том, что в Казахстане американцы разрабатывают биологическое оружие, да? И вы пишете о том, что это непроверенная информация, и часто ли вы встречались с такой информацией, когда проводили вот это исследование, было ли много фейков? Вбросы, конечно, вбросы есть, и вот в отношении этой биолаборатории, там, кстати говоря, по-моему, даже приглашали российскую делегацию посетить эту лабораторию, то есть что там делается и какие разработки там ведутся, то есть так, в принципе, это, знаете, это как вот такие намеренные вбросы, да, вбросы о том, что вот здесь что-то там, языковые патрули, например, еще что-то такое, да, это это то, что не соответствует действительности. Сегодня, в общем-то, управляет миром тот, кто обладает информацией и интерпретирует информацию. Вот речь об этом. Мы должны понимать, что, скажем, усиливать армию, например, вооружать что-то танками, самолетами и прочим, это только часть дела по обеспечению безопасности. Сегодня, например, вот российско-украинская война во многом ведется и в социальных сетях. Вы же знаете, что, в принципе, совершенно диаметрально
противоположной интерпретации происходящих событий и попытка вовлечь разные группы населения, политиков разных стран, да, вот в этот процесс, так, чтобы, в принципе, как бы перетянуть ситуацию на себя. Вот в этом плане мы, конечно, должны быть очень-очень, скажем, қазақша айтқанда сақ болу керек. То есть мы должны быть очень внимательны к своей безопасности. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы окуяларды Орусиянын көз карашы менен чагылдырган дагы бир ресурс бар. Бирок ал биз сөз кылып жаткан анонимдүү баракчалардан айырмаланып, расмий иш алып барат. Бул күндеми маалымат сайты. Өзүн жаңы медиа деп атап алган. Ошондой эле күндеми Салам Кыргызстан менен байланышы бар экендиги жөнүндө бир нече факторду көрүүгө болот. Мисалы, күндеминин Telegram каналында 207 гана катталуучу бар экенине карабастан, Салам Кыргызстан ага 37 жолу шилтеме берген. Мындайча айтканда, Кыргызстанда андай деле популярдуу эмес сайтка таянууда. Күндемиде чыккан посттор башка дагы Telegram канал, баракчалардан көрүүгө болот. Facebook'та Ахмат Закаев аттуу фейк аккаунт көзгө урунат. Бул фейк аккаунт күндеми менен Салам Кыргызстандын постторун Facebook'та активдүү таратат. Күндеминин постторун чуулуу Дело номер гезитинин мурдагы журналисти дагы бөлүшөт. Күндеми KG Владимир Лю аттуу жаранга катталган. Баса Юстиция министрлигинин реестринде Люга тийиштүү ежедневно KG аттуу компания дагы көрсөтүлүп турат. Мындан башка Лю орусиялык бейөкмөт уюмдарга караштуу Евразиялыктар жаңы толкун деп аталган компаниянын жетекчиси. Бул уюмдун расмий максаты Евразиядагы гуманитардык жана маданий байланыштарды бекемдөө. Биз Владимир Люга байланышып, күндеми менен Салам Кыргызстандын кандай байланышы бар экендиги тууралуу суроолорду узаттык. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Владимир Лю? Да. Меня зовут Аргим Бактыбекулу, я журналист Медиахаб. Мы хотим задать несколько вопросов относительно деятельности компании ежедневно KG и сайта Gündemi KG. Не работает уже. Сайт не работает, да? Вот у меня вопрос. Да. Мы заметили, что на Gündemi часто ссылаются анонимные страницы вроде Салам Кыргызстан. Каким образом вот связаны Gündemi и Салам Кыргызстан? Без понятия. Не связаны, Gündemi да? не работает уже, да. Не, просто до этого они ссылались, мы хотели вот это уточнить. Кроме этого, у Gündemi и Салам Кыргызстан есть как минимум один общий фейковый аккаунт, который делает массовые репосты в группах на Facebook. Как это объяснить? Почему такая связь выходит? Я говорю, Gündemi не работает, поэтому какие там фейковые аккаунты, кого я не знаю. Не, Gündemi, ладно, раз уж он закрылся, но до этого-то была какая-то активность. Кыргызстан я не знаю такой ресурс. То есть Gündemi никак не связан с Салам Кыргызстаном, да? Нет. Ага. А деятельность вот самого сайта до этого, мы заметили то, что были материалы, где используется манипуляция и непроверенная информация распространялась. Кто писал эти материалы? О каких материалах идет речь? Например, страсти русофобствующих медиа по русской цензуре на фоне западных санкций, например, вот этот материал. Ну и что там не проверено? Например, медиа власть Gündemi называет их русофобами. То есть вы не признаете, что это манипуляция? Gündemi не работает уже с осени прошлого года. Нет, не работает, ладно, но до этого-то была активность, мы спрашиваем об этой активности. Сейчас выкопали, вы выкопали какие-то материалы, я не знаю там. Ну, на сайте просто прочитали. Ну, сайт висит, скоро он не будет висеть. Вот мы самое главное, что хотели уточнить, вы с анонимными страницами на Facebook никак не связаны, да? Нет. Gündemi'den тышкары анонимдүү пабликтердин маалыматтарын тараткан эки сайт бар. Алар Аймак KG жана Life News. Life News сайты дагы ушундай маалыматтарды бөлүшүп турат. Бул сайт Орусиянын Санкт-Петербург шаарында катталган ООО ЖЧКсына таандык. Биз бул компанияга мурда дагы чалганбыз, анда бизге жооп беришкен, биз жөнүндө сайтты жазып бергенбиз, жана бизге бул буйртманы берген адамдын атын атай албайбыз деп айтышкан, бул коммерциялык тайына деп. Бирок кызматташууга даярбыз деген сыяктуу айтышкан, кийин байланышабыз деп коюп, ошо бойдон жоголуп кетишкен. Азыркыга чейин жооп жок, азыр мына телефонун чалууга жооп бербей жатышат. Здравствуйте, это ООО, да? Слушаю вас. Вот на вас оформлен сайт Life News KG, да? Так, да, слушаю вас. Это коммерческий заказ был. Да, кто здесь вам заказывает это? Я не смогу разглашать данную информацию, так как это коммерческая тайна.
Аймак сайты Султанов Рафаэль Маратович аттуу бир жаранга катталган экен. Анын бул жерде номери бар, ошол номерге чалып атабыз. Айта кетели, биз бул номерге биринчи жолу чалып жаткан жокпуз. Кээде албай коет, кээде ушундай өчүк болуп калып жатат да. Бирок ушул адамга көптөгөн суроолор бар. Эмне үчүн текшерилбеген маалыматты өзүнүн сайтына жайгаштырат, эмне үчүн анонимдүү пабликтердин маалыматын коет. Ушул суроолор азыркыга чейин мындай ачык калууда. Азыркы учурда Борбор Азияда Орусия бийлигинин өлкө ичиндеги окуяларга болгон көз карашынын жана Украинадагы согушту жайылтуу пропаганда ресурстарынын ири онлайн тармагы иштеп жатат. Бул ресурстардын авторлору иштерин социалдык тармактарда, мессенджерлерде анонимдүү жүргүзөт. Фейк жана манипуляцияны колдонуу менен алар региондогу өлкөлөрдүн ички саясатына активдүү аралашат. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү саясатына каршы чыгып, жергиликтүү саясатчыларга каршы каралоо кампанияларды жүргүзүшөт. Кыскасы, Орусиянын кызыкчылыгы менен дал келбеген позицияда болсоң, кандай гана кызматты ээлебе, жада калса УКМК башчысы болсоң дагы, бул баракчалардын авторлору батышчыл, ЛГБТ, улутчул деп атап каралап башташат. Сиз менен Медиа Хаб болду. Орус пропагандасы Борбор Азияда кандай иштерди алып барып жатканы тууралуу айтып бердик. Өзгөчө интернетте чыгарылып жаткан маалыматтарды кылдат текшериңиз. Пропаганданын курмандыгы болуп калбаңыз.